Урматтуу элдик медианын көрүүчүлөрү, мына жаман кабар. Бул жакта жол кырсыгы катталган. Тактап айтканда Таласка Ошко кетип бараткан ошо темир жолдо жол кырсыгы катталып, поезд, мынакей поезд бир машинаны сүзгөн, анын кесепетинен бир топ кишилер жаракат алышкан. Кырсык Таласка жак Ош Бишкек жолунда катталган. Биз кетип баратып ошого күбө болуп калдык. 3-4 киши жабыркаган. Бир киши тилекке каршы көз жумган окшойт. Жаңы эле болгон окуя экен, мынакей. Темир сүзүп кеткен. 10 метрдей сүзүп кеткен. Поезд сүзгөн. Тилекке каршы мынакей. Бул жол светофорлор иштебейт. Ошондуктан да болушу мүмкүн. Тияктан поезд келип, анан бул жакка сүзгөн. Жеринде тез жардам кызматы жүрүшөт. Бакта жабыркагандар. Такыр эле болгон. Пассажирлар Тилекке каршы 2 киши кайтыш болгон. Эки кишинин адам өмүрүн алган жол кырсык. Поезд сүзгөн. Мына поезддин темирлери бул жакка чейин чыгып кеткен. Жалпы 10 метрдей сүзгөн, мынакей. Ар дайым жолго чыкканда абайлап жүрүңүздөр, урматтуу айдоочулар. Эми биз сапарыбызды улайбы эле. Толугураак дагы маалымат берилсе керек.